Эч качан согуш болбосун, түбөлүк тынчтык орноосун дейт. Достор салам, бүгүн улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата Айтматов район Борбор Кызыл Адыр айылында бир жогорку деңгээлдеги иш-чарага күбө болуп атабыз. Бул жерде ошол 1000ге жакын адамдын жөө жүрүш, парад, майрамдык иш-чара, ушул жердеги жалпы тургундардын бул жерге келип бир майрамдык иш-чарага күбө болуп атканы бир бул өзгөчө нерсе. Андан тышкары мынакей бүгүнкү күндө улуу жеңиштин 80 жылдыгын белгилеп атабыз. Анан ошол 80 жылдыкты утурлай 80 көгүчкөндү, мына көгүчкөн тынчтыктын символу делеп учуруусу дагы бир өзгөчө нерсе. Айтор ушул жердеги тарткан видеолор менен сиздер менен бөлүшөйүн деп атабыз. Жогоруда айткандай эч качан согуш болбосун, түбөлүк тынчтык орноосун достор. Ийгилик болсун. День Победы! День Победы! День Победы! Konukları bugünkü Ulu Atamekendek soğuşta jеңишine 80 жыл болгон маракесине жалпы konuklar hoş gelip sizler. Mayramыңыздар менен. 80 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бүгүн биз көз карандасыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөр менен бирдикте Улуу Атамекендик согуштагы улуу жеңиштин 80 жылдык мааракесин белгилеп жатабыз. 9 май улуу жеңиш күнү жүздөгөн элдердин ар бир муунду бириктирген ыйык күн. Ата бабаларыбыздын майтарылбаган эркин күжүрмөндүгүн жана баатырдыгын эске салуучу өзгөчө күн. Парадтын баягөчүсү Айтматов район аскер комиссары подполковник Алмуратов. Куттуктайм. Ошол аламат согушта канча миллиондогон эр азаматтардын, жөнөкөй жарандардын, балдардын өмүрүн алып кеткен экен. Биздин Кыргызстандан да 360 миңге жакын жоокерлерибиз барып катышып, анын 3/1 дээрлик согуштан келбей калган экен. Дуктарын көрсөтүп атат. Негизи эле дүйнөдө согуш болбосун, тынчтык болсун дайыма эле. Сиздерди дагы бир жолу бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Алдыга кадам! Да! Mayramыңыздар куттуу болсун. Айтматов райондук ички иштер бөлүмү келатат. Айтматов райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары, милициянын капитаны Бапиев Урмат Жапарович жетектеп өтүүдө. Майрамыңыздар менен. Чыңгызат Айтматов атындагы орто мектеби Шекербеков Иззат жетектеп келүүдө. Чыңгыз Айтматов орто мектебинин мектеп президенти. Омарбеков атындагы орто мектеби жетектеп келүүдө. Турдубекова Асияма деген 11-класстын алдыңкы окуучусу. Жана Субанбеков атындагы орто мектеп 11-класстын окуучусу Асанбеков Тилек жетектеп келүүдө. Анарбек Токтогожоев атындагы Көксай орто мектеби 10-класстын окуучусу Райымкулов Адилет жетектеп келүүдө. Чалданбаев атындагы орто мектеби 11-класстын окуучусу Сейиткулов Мейирман жетектеп келүүдө. Төрөкул Айтматов атындагы орто мектебинин окуучуларын Качкымбаев Диас 10-класстын окуучусу жетектеп келүүдө. Акынбеков атындагы орто мектебин Айтбеков Байтур 11-класстын окуучусу жетектеп келүүдө.
Alemi Afgan soğuşunun ardagerleri gelen Zala Ergeshoviç Katar'daki Joker. Alemi Tacik Oğan soğuşunun ardagerleri gelen Jedekte Povatbekov Radmir Ali Sadıkoviç. Баткен қоғалаңын ардагерлерин Бағышбаев Исламбек Жайлоубаев жетектеп келүүдө. Айтматов райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун Айтматов райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун башкы медайымы Арабекова Гүлүм Казакбаевна жетектеп келүүдө. Айтматов райондук балдарга билим берүү борборун Фарида Асаналиевна жетектеп келүүдө. Күн узактыгы доор болду. Ар бир күн кандуу болду, оор болду. Жол аштык кычыратып азуубузду. Жоо менен бөрү көздү, жоон колду. Кайгыруу менен эскерилип келет. Германиянын жана анын союздаштарынын согуш отун тутантып жибериши 1941 жылы СССРге кол салышы бүтүндөй Европа, Азия, Африка аймагындагы өлкөлөрдүн жай турмушуна бүлүк салып, жанчыдагыс азап тозок, кыргын сүргүндөр менен коштолгон. Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде аябай жакшы күн. Мынакей жеңиштин 80 жылдыгын белгилеп, бардык мектеп, билим берүү тармагы, бала бакча аябай активдүү даярданып келүүдө. Жакшы күн болуп атат. Şu жалпы кыргыз журтун бүгүнкү майрамыбыз менен куттуктайм. Мындан ары дүйнө жүзүндө согуш болбосун, дайыма тынчтык болуп, мамлекетибиз гүлдөп өнүгүп өссүн. Жалпы майрамыбыз менен. Жеңиш күнүнүн 80 жылдыгына келдик. Райхан Шукурбеков атындагы Маймак орто мектебинин коллективи ошо майрамыңыздар менен жалпы барыңыздарды. Жерибизде тынчтык, элибизде ынтымак болсун. Достор, бүгүн Айтматов району борбор Кызыл Адыр айылындагы Эралхан Абилдаев атындагы борбор паркка жүрөбүз. Бул жерде майрамдык маанай өзгөчө. Жергиликтүү тургундар аябай көп. Балдар менен ойношуп, майрамдык маанай бир өзгөчө болуп атат деп айтсак болот. Atabekendek soğuşun 80 yıllığı kutlu olsun. Kol çağlar.